Жашоого шыктандыруучу инсандардын бири студиябызга конок катары келип отурат. Дүйнөлүк деңгээлдеги тренер-коуч Максат Мухтаров мырза. Кутмандыгыңыз менен куш келдиңиз. Кутмандыгыңыз менен Максат мырзанын эң алгачкы эле суроо, адамдар өзүнүн жашоосунда эмнеден жаңылышат көп учурда? Жаңылыштардан баштасак бул дейбиз. Адам жашоосунда мисалы чыныгы жашоо боюнча бизде аябай аз маалымат бар. Ата-энебиз дагы мындай эч кандай жашоого машыктыруучу эмес, детский психолог эмес болгон үчүн биз баары эле элемнерит менен баштайбыз. Мен оюмча ошо элемнерит дегенди жакшы билип алыш керек. Биринчи адам өзүнүн жашоосун тактап алыш керек. Максаттарын, өнүгүү тармактарын, адам өзү 4 тармакта өнүгүү, жеке өнүгүү боюнча үй бүлөлүк бакыт, анан ишинде, анан коомдогу орду боюнча. Ошол максаттарын тактап алганда ошого карап кетет. Негизи бизде мындай бала кезден келген мындай стереотиптер бар да, билим алышыбыз керек, анан мисалы өзгөчө мырзаларда бул үй салыш керек, бакыт турулуш керек, анан баланы тарбиялап өстүрүш керек деп. Демек ушул түшүнүктөр азыркы сиздин жоңузга караганда эскирип калганбы? Заманбап көз караш менен караганда. Мурда мисалы биз билимди каяктан алабыз? Биз жөнөкөй мектептен, университеттен алабыз да. Ал жактагы билимдер бизди жөн кесипке даярдайт да. Чыныгы жашоого даярдаган билимдер ал университет мектептерде болбогон үчүн ушундай жаңы тренинг коучтардан алат. Анан көп учурда сизде көп эле коучтар ушул нерсеге басым кылат. Адамдар өзүн сүйүүдөн башташ керек, өзүн өнүктүрүш керек деп. Ошону менен көп адамдар өзгөчө кыргызга мындай жат көрүнгөн эгоисттик сезимдер пайда болбойбу? Өзүмчүлдүк. Ооба, өзүмчүлдүк дегенде бул жерде эки маани бар да. Мисалы эгоист киши мындай болот. Мага жакшы, сага жаман. Өзүн сүйгөн киши мага жакшы, сага да жакшы. Азырынча биз эл сыйлап атпайбыз. Аны чынында карасак кантип сыйлайбыз? Конокту, башканы сыйлаганда биз коркуунун айына сыйлайбыз. Алар мындай тамакты неге беребиз? Анда эми тамак бербей койсун деп, же мактануу боюнча болот. Чыныгы сый адам өзүн сыйлаганды сүйгөндөн кийин, андан кийин чыныгы сый пайда болот. Сиздин ушундай деңгээлге жетүүдө кайсыл мектептерден, кайсыл кишилерден үлгү алдыңыз? Анан бул тармакка түшүп момундай деңгээлге жетүүгө эмне сизге мындай түрткү болду да? Мен айылда төрөлгөнмүн. 86-жылы 5 жашымда мисалы ата-энем айткан, сен Америкада окуйсуң, Японияда окуйсуң деп ошону киргизип койгон да. Адамда ошол нерсе кирип калса жаш балада Программа аягында болот, ооба. Же жакшы нерсе киргизиш керек, же аны киргизбесе анда кадимкидей нерсе кирип калат да. Мен чет өлкөлөрдө окуп келдим. Германияда, Америкада окудум, Россияда жашадым, Турцияда иштедим. Анан азыркы убакта 9 жылдан бери Кытай жергесинде жашайм. Көп изилденем, дүйнөдөгү адамдарды аябай изилдейм, алардын жашоо тиричилигин, алардан көп нерсе үйрөнүп, анан бул жака да Кыргызстанга алып келип, ошол боюнча тренинг өтөм. Мындай кыргыздыкын эмес, батыштыкын, башка өлкөнүкүн деп таңуулап жатат деген сөздөрдү көп укпайсызбы? Жок, анткени менин тренингимди качсаңыздар, же Instagram карасаңыздар, кыргызча айтам, анткени мен аябай фильтрден өткөрөм. Ошо каада салтка жараша, ошол диний баалуулуктарга жараша, ошолорду үйрөнгөн. Анткени бул илим, илимди ошол өзүңдүн эмеңе жараша, салтыңа жараша берген да жакшы, кыргыз түшүнүгүнө жараша. Биз кайсыл жерде болбосок, ошол жерде бактылуу өмүр сүрүлүп атат деген сыяктуу мындай көз карашта жашайбыз, ошол жакта сонун болуп атса керек депчи. Анан сиз айткан ошол тренингдер, мындай иш-чаралар сырт жакта алардын жарандарынын колдонуусу. Же биз сыяктуу эле. Адам баласы бирдей. Мен эми айылда төрөлгөмүн, анан Американын эң чоң шаарларында жашадым, Кытайда жашадым. Бул деген бардык дүйнөдө адамдар бирдей. Баарыбыз эле эмне кылышыбыз керек? Жакшы иштеп, балдарыбызды багышыбыз керек деген сөз. Ушул нерселер баардык жерде бар. Ал жакта деле биз сыяктуу балким бирөөсү, бирөөсү. Бирок англисче сөйлөшүм мүмкүн. Hi, my name is Max дегендейчи. Биздин ошол менталитетке жарашачы, могул биздин кемчиликтерибизди мындай эсепке албайлыбы? Мындай кыргыздын кемчиликтери эмнеден башталат? Мен тизмектеп жазайынчы. Силер да жазгыла. Бул жерде биринчиси. Мен көбүнчө кемчилик деп айтпайт элем. Биз мындай дүйнө тармагына киргенде бизде билген нерсе бар, билбеген нерсе бар. Кыргыздын үйрөтө турган нерсеси бар дүйнөгө, анан кыргыз дүйнөдөн ала турган нерсе бар да. Анда үйрөнө элек нерселерибиз деп жазайын. Үйрөнө элек нерсеңиз болсо, биринчиден бул өзүнү сүйүү. Бул өтө маанилүү нерсе. Адам өзүн сүйбөсө, өзүн сүйүү. Ал деген сөз эгоизмге кирбейт. Өзүн сүйүп сыйлоо деген мага жакшы, сизге да жакшы деген сөз да. Өзүн эгоизм мага жакшы, сизге жаман болуш керек. Эгоизм мисалы адам өзүн сүйүүдө ылдый болсо, 10 балдан ылдый болсо, анда өзүнү көрсөтүш үчүн искусствону жогору көтөрүш керек да. Чыныгы өзүн сүйгөн киши андага милдет мажбур эмес. Мисалы бир америкалыктын тоодогу үйү ичи шикарын жасап койгон да.
Биз качан конок келгенде ошол жерди көрсөтөбүз сыяктуу болуп атпайбы? Ошо өзүнүн сүйүнөн өтөт да. Мындай айтканда өзүнө өзү конок болуш керек. Өзүн сыйлабаган өзгөдөн сый көрбөйт деп аталарыбыз эч агыл айтып койгон. Ошол айткан, ошону жакшы түшүнүш керек. Биздин көп макал, ушундай диний тармактагы нерселер жакшы түшүнбөйбүз да, ичин чечмелейбиз. Коучтар ошону чечмелейт. Мисалы өзүн сүйбөгөн өзгөнү сүйбөйт деген, мен эгер өзүмө дайыма конок сыяктуу кылып жасасам, өзүм үйдө ошону кийинсем, конок келгенде норма болобу? Ошо сыяктуу адам ичинде өзүнү кабыл кылганда, сүйгөндө гана сырттагы кишилер ошону кабыл кылат экен. Койгудам келатат жанагы көйнөктү алып чык деп, ошол эле убакта кийбейм, ага чейин деле ошондой жасанып. Ошол искусственно жашайбыз да. Бул жерде бир эме эмес, биз бул жерде бир акчабыз жок эмес. Биз ошону көнүп калганбыз да, привычка болуп калган. Ошону жакшы нерсени биз ар дайым конокко сый катары. Эми өзүңүзгө кылсаңыз, конокко искренне кыласыз. Азыр өзүмө кылбайм, аягында калып калпайбы, конокко биринчи деп атабыз, бирок ал деле чыныгысы эмес да, коркуунун айынан сый кылып атабыз да. Эленерейт деп. Бизде деген түшүнүк бар да, айлык аласың, жумуш жок деген сыяктуу мындай, балким шултоо, балким же чындык да. Кандай таасир? Кандай айлык боюнча? Мисалы адам баласы мисалы үчүн биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү деген сыяктуу. Биринчи ошол ойду алыш керек. Биринчи ойдон, кыялдан башталат, анткени сиз баштап мен баймын деп айтсаңыз, уже мээңиз ошондой иштей баштайт. Акча жок деп берсеңиз, бул ошондой жашооңузга келет. Ошого мен даже көрүнгөн закондордун сырткары көрүнбөгөн закондор менен да иштейм да. Анан адамдын ичи бар, сырты бар, туурабы? Көбүнчө 80% адамдын ичи 80% ийгиликке жетиш үчүн, калган 20% сырттагылар. Ошого ар бир адам, ар бир айылдык болобу, шаардык болобу, ичин менен иштесе, анда 80% ийгиликке жетет, байлыкка жетет, бакытка жетет. Көрүнбөгөн мыйзамдар деп калдыңыз. Кайсылар? Көрүнбөгөн мыйзам, мисалы мындай нерсе бар да, сиз мисалы кыялыңызга койсоңуз, ал келет. Ал көрүнбөйт да кыял, туурабы? Анан көбүнчө биз көрүнгөн нерсе менен канча акчам бар. Адам жөнөкөй адам көргөнүнө ишенип атат да. Чыныгы ийгиликтүү адам болгусу анда ойлогонун көргүсү келет да. Ойду реалдуулукка иш жүзүнө ашырууда. Себеби мисалы үчүн мен момундай машина мингим келет деди бирок кайдан минме келем эгерде менин тыйыным болбосо деген экинчи суроо аны жокко чыгарат деген. Ошол бул жерде биздин кыла турган иш эмне каалап атасыз? Кантип деген суроого мындайча айтканда тагдыр жооп берет. Анткени биз дагы келечекти билбейбиз, ким менен кандай бизнес болот билбейбиз, бирок эмне каалаганды адам сөзсүз билиш керек. Ал заты точ болуш керек да. Азыр сиз айтасыз, үй алам деген этиш, туурабы? Сиз конечно каалашыңыз керек. Акырында эмне каалайсыз? Ошону мисалы бизнес кылам, бизнес эмне үчүн керек? Аягында акча таап жүрөм керек деп, ошолорду биринчи каалабайсыз. Анан кыялдарыңыздан баштайсыз. Эгер бир баланын кыялы болбосо, анда көп нерсеге жетпейт. Мен айылда ошо Америка, Японияда окуйм деп, ошо айылда Советский Союзда билесиздер да, 86-жылдары. Ошол убакта мээме кирген экен, ошол жашоом болду да. Бизде түшүнүк бар го мындай, буйруганы болот дегенчи. Кудай таалам буйруду, анан болот деген сыяктуу түшүнүк кандай? Ошол жерде бир нюанс бар. Адам каала берейин дейт да, диндечи. Мисалы кааламайынча бербейт экен да. Буйруганы болот деген, биринчи адам каалайт, ошону адам өзүнө берген да. Калганын буйруйт деген. Сурасаң, жакшылап сурасаң андай. Анткени биз сомнение менен сурап атпайбызбы? Күмөн менен. Болбой калса да, анда Кудай айтат, анда сен мени ошентип ойлосоң, ошондой болсун дейт. Өйдөгө жетпей смоктой болуп калып атат, Жакшы. Негизи абдан мындай кызыктуу темада сиз айтып атпайсызбы, адам өзүнөн башташ керек депчи. Дагы бир ушул коуч, ушул жашоону изилдеген инсандардын бири айткан экен, адам өзүнөн мурун жети атасын билиш керек депчи, түпкү атасын билиш керек. Алар кимдер болгон, анан ошону изилдеп, анан өзүнүн ким экенин билгенден кийин гана жолу ачылат, ошондон кийин анан тамыры билиш керек деп, ошо басым жазылыш керек деп айтылат да. Сиз кандай карайсыз буга? Мен анын чындыгын билбейт экенмин, бирок мен ага андай антип стереотипке киргим келбейт. Анткени мен төрөлдүм, жети атам билбейм да, мен кайсы жети атамды, мисалы кулдардын арасында туруп калсам, мен кул экенмин деп жашаган керек жок. Адам өзүнүн жашоосу өзгөрдү. Мен кыргызмын, дүйнөнү кыдырдым, дүйнөдө адамдар көрдүм. Кыргызды деле бир немис угат, мен немистерге да коучинг кылып, кытайларга да, американецтерге менен сүйлөшкөндө бул кыргыз экен деп эме кылбайт да. Значит, мен өзүмдү өзгөртсөм, алар да мени ошол убакта кабыл кылат. Мындай айтканда ар бир адам өсө алат. Анткени Кудай баарына бир шанс берет да, просто адам өзү үйрөнүш керек ошол нерсе. Улусун эмес, тескерисинче билимдүү же тескерисинче билимден дагы, мисалы билим дегенде биз мектеп, университетти түшүнбөйбүз да. Билим деген эң маанилүү, кантип бактылуу жашаш керек, аял киши менен кантип сүйлөш керек, токсикоз деген эмне деген сыяктуучу биз ошолорду билбейбиз, элементарный. Анын университети жок. Анын КГНУда же Славянскийде окутпайт ал нерсеничи. Ошого маанилүү нерсе мектепте, университетте окутулбайт да. Ошон үчүн жашообуз мындай кыйын болуп жүрөт. Мектепте кандай окугансыз анда? Мектепте
жакшы окугам, отличник болчумун. Жакшы. Бирок ал отличниктен болбойт да. Баягы пайда алгандай болсо. Ошентип ойлошуш мүмкүн. Бирок отличниктердин синдрому отличника дегени да бар. Мен өзүм Ал синдром чектүүдөн чыккансызбы? Андан чыктым да. Мен аны түшүндүм. Синдром отличникада жүргөндө адам чектелип калат экен. Мен билем деп калат экен. Анан мугалим деп коет да. Жашоодо мугалим жок да ужечи. Анан мындай бирөө айтса анан кылам дейт да. Ошого мектепте жакшы окугандар байып кетип атат. Жакшы окубагандар байып кетип атат, жакшы окугандар калып калып атат. Же начальник болду максимум да. Эми мен ошондон чыгыш керек да адамчы. Жакшы. Анан сиздин бүгүнкү күндө көптөгөн шакирттериңиз бар экен. Алар менен кантип байланышып турасыз? Маселен, сиз жакында эле Кытайдан келгенде сизди абдан кызуу тосуп алышты шакирттериңиз. Алар мындай, биз Кытайда болгондо баштадым, өзүнчө шакирт 1 жылдык эме баштадым, 40 киши катышты, 2 группа болду. Аларга айына 2 жолу жолугуп турабыз онлайн. Биринчи жолу офлайн болду буякта. Кытайга акыркы жолу 3 жыл мурда келдим, пандемияда убагында кетип, анан ошол ойдон калып калып эми келип атам. Офлайн жолугушуулар аябай көп жакшы болуп атат. Ар кимдин энергетикасы күчтүү болуп, мага да аябай шык берип атат. Эми мындан кийин дүйнөгө барып дагы күчтүүрөөк болом. Буюрса. Адамдын энергетикасы болот го. Сиздин мисалы үчүн мындай аураңыз жеңил экен. Мисалы бизге деле көп коучтар келет, бирок сиздикине мен мисалы баргым келди. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Буга чейин эскертип кеттик элек, WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Бүгүнкү темабыз болсо биз сүйүнчү тууралуу сөз кылалы дегенбиз. Сүйүнчүнү кандай беребиз, кайсыл убакта беребиз, кимдер сүйүнчүнү сурай алат деп. Маселен, көптөгөн билдирүүлөрүбүз келиптир. Киндик эне эгер жаңы туулган уул бала болсо, эркек деп сүйүнчүлөйт дейт. Баатыр деп сүйүнчүлөгөн кыргыздарды же дагы башка сөздөр менен дагы туюндурган учурлары бар дейт. Кыз болсо 40 жылкы деп сүйүнчүлөгөн дейт. Бул мезгилде баланын аты али жок болгон дейт. Андан ары эргенчи балдар сүйүнчүлөп жөнөшкөн дейт. Кичинекей балдар келип, келиндин төркүндөрүнө барып сүйүнчү деп сүйүнчүлөгөн учурлар бар. Кыргыздын салты керемет да деп билдирген экен 96 абонентибиз. Илгери балаң мэр болсун десе, азыр балаң эмне эр болсун десе, азыр балаң мэр болсун деп айтат дейт. Башкасыңар кыргыздын келечегине кызмат кылган уул кыздар көбөйө берсин. Сүйүнчүнү ким берсе, профсоюз дейбизби азыр? Профсоюзда берет эми ал мыйзамга жараша дейбиз. Мына ушундай сиздин ой пикириңизди билгибиз келет.